Кийин калмактардан уккан кулак, көргөн көзгө шырдактын иши жагып, калмактарга жагып, душманга жагып. Жагып шырдак ар жылы калмактар айдап берген аш, жыйып берген малын алып келип, кедей, жакыр, кембагал, жетим, жесир, жоксуздарга бөлүп берип турган дейт. Бул бир эле кыргызга эмес, ошол айланасындагы бардык элдерге ошону айтып атат да жазып Айтып атат берди, карабайсыздарбы? Кедей эми дагы кыргыз түгүл дейт. Татар, таджик, түрк, каракалпак, хакас, шибе, солон, таранчылардын жоксуздарын жыйдырып, кыргыздан ашканын бердирген экен дейт. Биздин төрт президент муну кылбай эле койсун. Кыргыз элин тентитип, жакырчылыкка салып бербедиби? Кыргызга эмес, татарга, тажикке, түрккө, каракалпак, хакас, шибе, солон, таранчылардын канча элин тегерегинде баккан. Биз бул улуулук менен эмне сыймыктанбайбыз? Эмне үчүн биз балдарга муну окутпайбыз? Эмне үчүн биздин балдар ошол жерлерге, азыркы тажик элдерге барганда, бир доордо биздин бабабыз Каншырдак ушундай кылыптыр деп айтпайт? Билбейт себеби. Туурабы? Билбейт. Билбейт. Эми бул 32 тайпа түрк элинде ар кимиси өз алдынча кан болсо дагы, ар жылы бир ирет жыйын кылып, бардыгы кылган иштерин Каншырдакка айтып, ынтымак менен 25 жыл жыргал жашаган экен дейт. Афганистан, Пакистан, Түркия, Мисир Шырдактын коргону, Шырдактын турган жери, Шырдактын сөзү деген из калган деп атат. Шырдак бир адам, бирок тынчтыкты сактап, ошол дөөлөттөргө кадыры өткөн үчүн Шырдактын наамы 1000 адам. Муну мен жазган жокмун да. Туура. Эми карабайсызбы? Ошо доорду эмне деп мүнөздөп атат? Калыстык жакшы, эл жакшы. Калыс айткан кеп жакшы. Ала берсең параны, артыңда элиң кас болот. Бул илип коюш керек бүгүн муногу Совет көчө менен Манас проспектине, Чүй проспектине илип коюш керек муногу бабалардын сөзү деп туруп. Ала берген параны, артыңда элиң кас болот. Арамдан тапкан оокатка кутуруп жигит мас болот. Балаңа тийбейт пайдасы деп ушу доорду мүнөздөп Санжырада Каншырдактын доорунда карып менен мискинди бөлбөй такыр бай кылган, жетим менен жесирди жеткирип көөнү жай кылган Алтыхан кыргыз бул элдин ал оокатын тең кылган. Кайран Шырдак каныбыз, ак калпак кыргыз ойлочу, кайсы жериң кем кылган? Бүтүн дүйнө элине кыргыз деп атын дүн кылган. Ашкере жыргалы күн ошол элдер тегиз байган дейт. Бул биз 25 жыл ушунун бир сабы мүнөздүбү 25 жылга? Эмне үчүн биздин президент болом дегендер, биздин мансапкорлор, биздин аксакалдар, биздин илимдердин академиктери, аттуу баштуулар эмне үчүн ушуну окуп ойлонбойт? Айланайын, Каншырдак берди айтып атпайбы? Дүйнөгө дейт. Бүтүн дүйнө элине кыргыз деп атын дүн кылган дейт. Биз бүгүн дүйнөгө эмнебиз менен дүн болуп атабыз? Эмнебиз менен? Берде мындай, мына Каншырдактын элге кылган эмгеги, өзүнүн артыкчылыгы, улуулугу, айкөлдүгү жетиштүү Санжырадан кабар алып атабыз. Биз эмне үчүн Каншырдакка Бишкекте, Борбордо айкелин эстелик орнотпойбуз? Эмне үчүн? Кийинки муундарга ушундай сабак болсун, атабыз өткөн деп. Музейде эмне үчүн мунагу маалыматты бербейбиз? Мектептерге эмне үчүн минтип окутпайбыз? Эмне үчүн жыйындарда сөз кылбайбыз? Мына карагызчы, биз сыймыктанчу, улуу, эл башчы, Каншырдак кандай улуу иштер менен дүйнө элине кыргызды дүн кылган дейт. Туурабы? Биз өрнөк ала турган окуя жазылыптыр бул жерде. Пример да. Китептин баасы жок. Бул баасы жок. Себеби мындай маалыматты биз кай жерден алабыз? Мына азыр колубузга тийип отурат. Улуттук идеологияны издейбиз, жазайбыз деп эле айтып келатат. Мына
улуу бабаларыбыздын үлгүлүү, өрнөктүү өмүр баяны баяндап турат бу жерде. Бул 3 кылым мурда жазылган маалымат. Эң өкүнүчтүүсү Совет доорунда мунун баары багы эзүүчүлөр тайпасы, эксплуататор, булар элди эскен деген жалпы мындай саясат менен биротолу жок кылынганда элдин эс тутумунан бул эл эс тутумунан ажырап калбады. Өзү дагы жакшы баягы кыргыздын бир бөлүгү ошол Кытай тараптыга болуп калып, Кытай мамлекетинин карамагында болуп калып, анан ошол себептен дагы бул тарыхтар сакталып бүгүн бизге жетип отурат да. А болбосо эгер ошол Какшаалдагы, Кызыл Суудагы кыргыздар деле Совет мамлекетинин карамагында болгондо балким бул тарыхтар деле жок болуп кетмек. Туура. Бирок Темирке өзүңүз айттыңыз кече Төлөк Аксакалдын дүйнөдөн өткөнүнө арнап бир кайталап берип атасыз. Бул санжыраны Кыргызстандын ичинде Кушчу элинен Данияр Казы атка артып Кытайга алып барган деп айтпадыбы? Бул 20-жылдары баягы молдолорду, казыларды, куугунтуктап, байларды куугунтуктап Сибирге айдаганда ошондо сактап калган. Сактап калыш үчүн ошол жака качкан экен да, алып качкан. Демек башы бияктан кеткен. Дагы бир кызыгы, баягы орустун аскерлери, совет аскерлери го жетип калган мезгилде, жетип кармай турган болгондо, баягы күйгүм кирип бараткан экен. Анан алтыны бар экен да, анан золото деп туруп анан баягы ыргытканда шалдыр-шулдур деп түшөт да. Алтын деп анан баягы алтынга кармап калганда анан качып кеткен экен да. Болбосо дагы колго түшүп калмаган экен. Эми мындай да. Демек бул алтынга караганда алтындан да баалуу китеп болгон үчүн ошону алтынды чачып туруп алып качып атат да. Демек жалаң эле аякта эмес. Бердеги кыргыздарда да мындай маалыматтар болгон да. Болгон да. Терде сакталып калды. Себеби 70 жыл Совет доорунда мунун баарын жытын билсе эле камап, соттоп, куугунтуктап, жумуштан айдап, ушундай жаман көрүнүш болбоду. Ошон үчүн жараткан өзү Совет доору 70 Совет өкмөт 70 жыл өкүм сүрдү. Анан бир күнү айтты да, болду, мен теңдебесем болбой калды деди. Анан 3 алкаш арак ичип отуртуп союзду таратып жибербеди. А бирок биздин колубузда мунуга тийип калды. Себеби кытайлык кыргыздарда андай идеологиялык репрессия болгон эмес. Болгон, бирок эми анчалык биздегидей кеткен эмес да. Катуу болгон жок да. Бияктарын эпкин эле барган да. Демек жыйынтыгы мындай. Мына жана Манас бабабыздын катарында айтылган адам жөн адам эмес. Биздин сыймык, биздин даанышман, кемеңгер, акыркы кыргызды башкарган, дүйнөгө кыргыздын атын дүң кылган Каншырдак.